Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Менин атым Бакыт. Мен 47 жаштамын. Мен сиздерге бүгүн айтып берчү нерсе ошол Кудайга ишенүү жөнүндө айткым келет. Анткени адамдын жашоосунда эң чоң максат бул өзүнүн жаратканын таанып билүү экен. Анан ошол жараткан жөнүндө мен бир аз бөлүшкүм келет. Мен кичинекей кезимден эле ошол Кудай барбы, бейиш тозок кандай, ушул бейишке кантип барыш керек деген ушул көп суроолор менин жүрөгүмдө болчу. Анан биз менен чогуу, биздин чоң атабыздын карындашы биздин үйдө туруп калчу. Ошол кезде ошол эжебизден, чоң эже деп койчубуз, чоң эжебизден дайыма сурачумун, кантип биз бейишке барабыз, кантип биз ошол тозокко барбашыбыз керек деп. Анткени ошол биздин эжебиз көп тозок жөнүндө аябай коркунучтуу нерселерди айтып берчү. Мисалы ошол кыл көпөрө, адам деген ошол кыл көпөрөдөн өтөт экен, анан кыл көпөрө ошол таманынан баштап төөсүнө чейин тилет экен. Анан ошол кыл көпөрөдөн өтүп кетсе, ошол бейишке барат экен деген нерселер бар, айтып беришчи. Ошондойлорду айтып берген. Анан мен сурачумун, кантип барыш керек анда? Кыл көпөрөдөн кантип өтүш керек десем, ал жакшы иштерди кыл. Анан дагы мисалы мындай нерселерди айтып берчи. Ушул казандын жууп атканда казандын кулагын жуубай койсо, ошол казанга кайнайт экен деп айтып берчи. Анан мен баягы балалык кезимде, балалык оюм менен ишенип, анан өзүмдүн апам казан жууп атканда дайыма келип карап турчумун, ал кулагын жууп атабы же жууган жокпу деп. Анан эгерде кулагын жуубай койсо, мен апама айтып, апа кулагын да жууңуз, анткени кулагын жуубаса казанга кайнайт экен деп, ошол апам дагы ошол бейишке барып калса экен, ушул туура эмес иш кылып албаса экен деп, ушундай аракеттерди кылып айтып жүрчүмүн. Ошондой ой менен чоңойдук Кудай жөнүндө. Анан кийин студент болдук. Студент болгондо баягы кадимкидей эле адамдар, кадимкидей эле студенттердей болуп эле ар кандай жаман жолдорго да бардык. Ошол кезде мага бирөө ушул Иса Машаяк жөнүндө айтып берип калды. Биздин жакын тууганыбыз болуп калат. Ушу Иса Машаякка ишен, Иса Машаяк деген адамзаттын баардык күнөөсүн өзүнө алыптыр деп. Буга чейин айтып бергенимдей, ошол мен тозокко баргым келчү эмес да, анан ушул Иса Машаяк бейишке алып бара турган көпөрө экен, жанагы кыл көпөрө деп айтып атпайлыбы? Жанагы чоң эжем айтып берген, ошол кыл көпөрө деген ошол Иса экен. Ошол анткени Адам ата менен обо эне күнөө кетиргенден баштап Кудай менен адамдын ортосунда, Кудай менен адам баласынын ортосунда чоң ажырым пайда болгон экен да, ал күнөө деген ажырым. Анан Кудай ыйык болгондуктан, адамдар күнөөкөр болгондуктан Кудай менен болгон байланышыбыз жана мамилебиз үзүлүп калган экен. Анан ошол мамилени, байланышты кайра көпөрө болуш, бул ошол Иса Машаяк көпөрө болгон экен да, Кудай менен адамдардын ортосунда. Анан ошо Иса Машаяк жөнүндө айтып бергенде, башында менен биз деген кыргызбыз, биз эми ата бабаларыбыз Иса Машаякты бул орустун кудайы же орустар ишенген пайгамбар деп ушундай билчимин. Анан мен башында Иса деген бул орустун кудайы да, бул деген орустар ишенет да деп койдум да. Анан бирок мага тереңирээк түшүндүрүп берди. Иса Машаяк дегендин, Иса Машаяктын төрөлүшүнөн бери терең түшүндүрүп берди мага. Ошол дүйнө жүзүндө жашаган ар бир улут үчүн, ар бир адам үчүн, адамдын күнөөсү үчүн айкашкан жыгачка кадалган экен да. Жанагы биздин да Кыргызда ата бабаларыбыздын сөзү бар го, чоң апаларыбыз айтып калат, кагылайын, балекетиң алайын деген сөздөрдү колдонуп жүрөт. Анан мен көп ушул апалардан сурадым да, ушул кандай, эмне, каяктан келген сөз экен, ушул кагылайын деген сөз кайдан келген десе, көп эле билбейм, алдыңа кетейм, ушул илгертен калган сөз дейт. Көрсө, ошол жана Иса Машаяк айкашкан жыгачка жана колу бутун каккандан калган сөз экен да. Мындайча айтканда, Иса адамдар үчүн, мен сен үчүн кагылдым, сенин балекет мээнетиңди мен алдым, сенин күнөөлөрүңдү өзүм алдым дегенден калган экен да. Анан ошол Иса Машаяк баардык адамзаттын күнөөсүн өзүнө алып, өлүп, кайра 3-күнү күнү тирилип асманга кеткен. Жана кыямат күнү кайра ошол билесиздер, Иса пайгамбар дейбизби, Иса Машаяк дейсиңиздерби, кайрадан ушул Иса Машаяк келет да.
Анан ушул окуядан эле канча биздин ата бабаларыбыз ишенип келген ушул кыргыздын сөздөрү көп окшоштор бар экен. Мисалы ошол Иса өлүп кайра тирилди. Жума күнү өлдү, дем алыш күнү тирилди да. Жанагы орусча айтканда воскресенье, ден воскрес ден калган, ошол ден воскресенье дегенче. Ошол Иса Машаяк тирилип, ошол биздин кыргыздарда да өлүк тирин көрөйүн деген жана апалардын сөзү көп колдонот эмеспи? Анан ошол Иса өлүп тирилгендин негизинде калган сөздөр экен да. Анан ошол биздин ата бабаларыбыз илгертен бери эле ошол Иса Машаякты билет окшойт. Анткени жанагы Оле Машаяк, Малеси Машаяк деген баягы айтылып жүргөн сөздөр бар эмеспи? Анан көрсө ошол Иса Машаяктан калган сөздөр экен. Иса Машаяк деген Машаяктан калган сөздөр экен. Ошон үчүн биздин апаларыбыз, ата бабаларыбыз колдонуп калган экен да. Башында айтып өткөндөй, адамдын эң чоң максаты ошол тирүү Кудайды, чындыкты таанып билип, ушул бейишке барыш керек экен. Негизги Кудайдын максаты бул адам баласы бейишке барсын деп жаратылган. Бирок күнөөнүн айынан ошондой жана айтып кетпедим беле, мен дагы ушул бейишке баргым келип, ошол тозоктун отуна баргым келбей, ушу жердеги нандын күкүмдөрүн түшүп калса ошолорду көтөрүп алчумун депчи. Ошол сыяктуу ошол ыйык китепте, Инжил китебинде Иса дагы ошол нанга салыштырып, образына мындай салыштырганда, Иса дагы айткан: мен түбөлүк өмүр берүүчү нанмын дейт да. Ошол нан деген эмне? Бул нан деген баягы өмүр го, өмүр деп баягы нан улук деп ушундай кыргыздарда бар. Анан нан деген бул ушул нан жебесең ачка болосуң дегендей баягы жашоо берет нан дегенче. Ошол сыяктуу Иса дагы мен түбөлүк өмүр берүүчү нанмын дейт да. Түбөлүк жашоо берүүчү нанмын дейт. Ошон үчүн ушул Иса Машаякка ишенгенден баштап менин жашоом да өзгөрүлдү. Жанагы жаш кезимден баштап ар кандай жаман иштерге барганбыз, анын баары өзгөрүлдү. Көп күнөөлөрүбүз бар эле, анын баары ташталды. Жана эң негизгиси бул бейишке бара турган жолду таптык, чыныгы жол. Иса Машаяк өзү айтканда: мен чындык, жол жана өмүрмүн дейт. Мен аркылуу гана болбосо башка жол жок дейт. Бейишке баруучу башка жол жок деп ошол өзү Инжил китебинде жазган, айтып кеткен. Ошон үчүн урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздерге ушул кааларым, ушул сиздер дагы чындыкты издеңиздер, ушул Инжилди окуңуздар. Сиздер билгендей, азыркы учурда көп адамдар Кудай деп аткан учур, сиздер билесиздер, бардык адамдар эле ошол бейишке барсам экен деп ушул аракет кылып атышат. Анан ошол бирок мен жана айтып кеткендей, Иса айткан: ошол мен аркылуу гана ошол бейишке барат депчи. Ушул бейиш деген бул түбөлүк өмүр дейт да. Түбөлүк өмүр деген ошол Кудай менен болгон жашоо. Адам баягы өлгөндөн кийин бул жашоо түгөнүп калбайт экен да. Биз баягы кыргыздар адам өлгөндө баягы көбүнчө адам кандай көмүлөт, канча мал союлат, анан кимди чакырабыз деген баягы жердеги калчу түйшүктөр басып кетет го. Баягы маркумду ойлобой эле кандай көмүлөт. Мисалы кээ бирөө карган аталар да өзүнүн керездерин айтат: мен өлгөндө тигини сой, мен өлгөндө тигини чакыр, тигилерге айтып кой деп. Анан бул дагы маанилүү, бирок андан дагы маанилүү нерсе: адам өлгөндөн кийин кайда болот, өлгөндөн кийин каякта болот. Ошол чоң мааниге да. Элестетсеңиз, эгерде адам ушул жер жүзүндө аябай жакшы жашап, алты сана аман эсен, жакшы жумуштарда иштеп, бай болуп, бийлиги бар болуп же байлыгы бар болуп, анан бирок өлгөндөн кийин тозокко барса, бул эң өкүнүчтүү да, бул эң шордуу деп айтсак болот. Анткени тозок деген бул аябай душманыңа каалабаган жер дейт да. Душманыңа каалабаган жер, аяктагы абал тиш кычырандуу болот дейт. Адамдар ушунчалык кыйналгандан тиш кычыраткан ушундай жаман азаптар болот экен. Ошон үчүн
ошол адамдын өлгөндө эмне кандай көмүлөт эмес, өлгөндө кайсы мал союлат, кимди чакырам, баягы бул өзүнүн орду бар баягы тиричиликте. Бирок адам деген тирүү кезинде мен өлгөндө кайда барам деген суроого алек болуш керек экен. Мен өлгөндөн кийин бейишке барамбы же тозокко барамбы? Ошол маанилүү экен да. Жана бейишке барасыңбы, тозокко барасыңбы, бул өлгөндөн кийин эмес, азыр ушул тирүү кезинде биз чечишибиз керек да. Тирүү кезинде ошого көңүл бурушубуз керек. Эгерде биз тирүү кезибизде Иса Машаякка ишенип, күнөөлөрүбүз кечирилип кала турган болсо, анда биз бейишке барабыз. Эгерде биз Иса Машаякка ишенбей калсак, Иса Машаякка ишенбей калсаң, анда күнөөлөрүбүз кечирилбей калат экен. Күнөөлөрүбүз кечирилбегени, анда бул тозокко баруу деген сөз да. Анан күнөөнү деген ушул бир кандайдыр бир жакшы иштер менен же бир адамдын иштери менен күнөө кечирилбейт экен. Күнөө деген бир гана ыйык кан аркылуу, ошол Иса Машаяктын төгүлгөн, биз үчүн төккөн ыйык кан аркылуу гана кечирилет экен да. Мисалы, мен күнөөкөрмүн, көп күнөө кылдым. Анан мен же өзүм тозокко барышым керек, өзүмдүн күнөөмдү өзүм алып, же болбосо мен үчүн эч качан бир күнөө кылбаган адам менин ордума айтыш керек да. Мен ушул бакыттын күнөөсүн өзүм алам деп менин ордума барыш керек. Бирок антейин десеңер, эч бир андай адам жок. Баардык адамдар күнөөкөр. Баардык адамдардын каныбыз, баарыбызда күнөө бар. Бири-бирибиз үчүн бири-бирибиздин күнөөбүздү ала албайбыз. Ошондуктан Кудай ушул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн дейт, адамдарды өзүн жараткан пенделерин сүйгөндүктөн өзүнүн ушул куткаруучу Иса Машаякты жиберди дейт. Ошол Иса Машаяк бүт адамдардын күнөөсүн өзүнө алып, өлүп тирилип, жана асманга көтөрүлүп кетти. Анан кыямат күнү өзүңүздөр билгендей, ушул кыямат күнү бир дагы башка пайгамбар келбейт экен. Именно жалгыз Иса Машаяк гана келет экен да. Анан бул дагы бизди ойлонтурчу нерсе, эмне үчүн Иса Машаяк келет кыямат күнү? Эмне үчүн Иса Машаяк ошондой атасы жок кыз Мариядан төрөлдү? Эмне үчүн Иса Машаяк өлдү жана кайра тирилди деген? Анда биз ушул Иса Машаяк жөнүндө изилдегенге, Иса Машаякка эмне үчүн да кыргыздар ишенип атат, акыл эси ордунда кыргыздар эмнеге ишенип жүрөт? Биз ошолорго өзүбүзгө суроо берип, биз изилдешибиз керек. Биз ошол Иса Машаяк жөнүндө, мен башында айткандай, бул орустун кудайы же пайгамбар дебестен биз изилдеп көрүшүбүз керек экен. Баардыгын изилдешибиз керек экен. Жана дагы айта кетчү нерсе, ушул кыргыз эли Кудайдын бир сүймөнчүк эли десек да болот. Анткени кыргыз эли өзү меймандос, момун. Ошол Инжил китебинде жазылып турат. Кудай момундарга жакын деп жазылып турат да. Ошол кыргыздарда, ушул канында бар го деп ойлойм да. Ошол кыргыздар Кудайга, ушул Теңирге жакын эл деп айтсак болот да. Анткени ошол Инжилдеги көрсөтмөлөрдү биздин кыргыз элибиз канында эле ошол жанагы меймандостук, улууну урматтоо, ата энени сыйлоо деген ушундай бир сапаттарыбыз бар. Ошонун баардыгы бизде бар экен да. Ошон үчүн биз ошол Кудай кыргыз элин абдан сүйөт экен, жакшы көрөт экен. Жана бизге ою жакшы экен да. Негизи эле Кудайдын ою баардык адамдар үчүн эң жакшы деп жазылып турат да. Кудай бир мыкач эмес, Кудай бир күнөө кылса эле жазалай калайын деген андай эмес. Кудайдын мүнөзү сүйүү экен да. Ошон үчүн кыргыз эли Кудайга жакын болуш керек. Кыргыз эли ошол Кудайдын жүрөгүндө бар деп ишенем. Ошон үчүн биз дагы өзүбүздүн чыныгы жаратканыбызды, Кудайыбызды билишибиз керек деп ойлойм. Биздин акыныбыз дагы айтып кеткени бар эле ушул Теңирге жакын болсун деп тоону берди кыргызга деп. Ошол биз Иса Теңирге жакын болуш үчүн биздин ошол салтыбыздагы, жанагы жашоо турмушубуздагы, мисалы биз малдуу, жандуу келет эмеспи? Кыргыздар илгертен бери мал менен дегенде ошол
биздин ыйык китепте дагы, Инжилде дагы ошол мал жөнүндө, ошо койлор жөнүндө, анын кайтаруучусу жөнүндө дагы көп бир биздикине окшогон мисалдар бар. Ошол мал жөнүндө сөз болуп кетти, эми жанагы жамбаштын дагы жүлүнүн биз дагы баягы сойгондо койдун жамбашында жүлүнүн алып коет го. Ошол биздин окуп аткан ыйык китепте, Инжил китебинде дагы ошондой окшогон окуялар бар да. Мындайча айтканда, ушул кыргыз эли ушул Иса Машаякка жана Инжилге негизи жакын да. Анткени жанагы сөздөрүбүз дагы айтканда, Иса Машаяк, Олия Машаяк, өлүп кайра тириңди көрөйүн дегендей, каалайын, балекетиң алайын деген, ошол Исага биз жакынбыз да, Иса Теңирге кыргыз эли. Ошол Иса дагы ошол биздин балекетибизди алып, күнөөлөрүбүздү алып, айкашкан жыгачта кадалып, биз үчүн кагылган. Менин ушул чоң каалоом, ошо сиздер дагы тири Кудайды таанып билип, Иса Машаякты таанып билип, ушул Инжилди окуп, ошол Кудайга жакындашыңарды каалайм. Анткени Кудайдын каалоосу дагы ошондой жазылып турат. Баардык элдер мага жакындагыла, мени таанып билгиле деген осуяттар бар. Ошон үчүн ошол Кудайга жакын бололу баарыбыз. Кудай сиздерге батасын берсин.